Минген барыңыздар билгениңиздердей азыр жакшы. Кушубай алды улакты. Сол такымга басса болот ооба. Эжан Тургунбаев жок. Сейитбек Анарбек уулу бул жолу бош катырган. Атаандашына улакты алганга жана чыкты эми. Өткөрүп берүү болууда. Бул жерде азыр Майрамбек Рыспеков ушул сезондун башында ынтымак командасына кайтып келген оюнчу азыр чабуулду өтө курч өнүктүрүп барууда. Минген аты каркыра жана авайла Майрамбек авайла эми. Мындай ылдамдыкта бул жерде эмне болду? Улак эсептелиши керек. Жерде туруп азыр улакты тартып алууда. Ушундай болобу? Сарыөзөн оюнчулары азыр жөө улак тартат окшойт бул жерде. Демек Эмирлан Жеңишбеков азыр өзүңүздөр көргөндөй жерге түшүп калгандан кийин улактан ары тартып алды жана калыстын чечими азыр кандай болот? Буга чейинки оюнда да көрүп келдик. 3-чү орун үчүн болгон. Азыр Тайгазанга ыргыта турган убак жана Өмүрбек Тайгазан көздөй барып көрөт. Биргелешип азыр ыргытышы мүмкүнбү? Жакшы эле аракет жана улак азыр Тайгазанга түштү. Авай эсеп саны 2-1. Өтө бир кыйын абалда азыр Сейитбек Анарбек уулу өзүнүн өнөктөштөрү менен биргеликте улакты таштады. Мүмкүнчүлүк бербейт эми. 20 секунд. Азыр Кушубай жакшы эле аракеттенүүдө. Сарыөзөн командасынын оюнчулары жакшы коргонууда. Эмичи ушул жерде азыр экөөлөп туруп ыргытса болот. Эсеп саны 3-1. Ынтымак команда Майрамбек Рыспеков өткөрдү жана Майрамбек Рыспеков азыр каркыра менен ылдам аргымак менен азыр чабуулду көздөй бара жатат. Караңыздарчы. Өтө жакшы чабуул азыр ага жакындап келген. Майрамбек Рыспеков Демек Рустам Туналиев 4-1.